Бекдөөлөт Расулбеков 3 күн мурун Америкада актер Арнольд Шварценеггердин мелдешинде алтын медаль жеңип, мыкты спортчу сыйлыгына ээ болгон кыргызстандык оор атлетчи. Ал мекениндеги жашоосун таштап Америкага аттанган спортчулардын бири. Бирок анын Америка кыялы оор сыноолор менен коштолгон. Документ иштерине байланыштуу ага иш козголуп, 1 ай түрмөгө отуруп, кийинчерээк үй камагына чыгып, учурда полиция кызматкерлеринин көзөмөлүндө экен. 1 жыл 8 ай болуп калды Америкага келгеним. Анан бул жака грин картасын алайын деп келгем да, виза талант деген бар болчу. Анан мен келгенден кийин, тапшыргандан кийин Трамп келип, Трамптын политикасы мигранттарга каршы болуп, бизге бербей кыйнады да, улам созулуп, анан былтыр ошо күзүндө октябрда түрмөгө кирип кеттим. 1 ай түрмөдө жатып, түрмөдөн залогко акча берип тосполдорун чыгарышып биякачы. Бекдөөлөт Расулбеков Кыргызстандын атынан Олимпиада оюндарына катышкан саналуу оор атлетчилердин бири. Ал Токио Олимпиадасына катышып 6-орунду ээлеген. Бекдөөлөттүн учурда документтери боюнча сот иши аягына чыга элек экенин өзү биздин редакцияга айтып берди. Ал сот чечими оңунан чыкса, Кыргызстанга кайтып келип, Азия оюндарына жана дүйнө чемпионатына катышууну көздөп жатат. Жан келген тренер менен сүйлөшүп, быйылкы Азияский играга барайын дегем. Япониядагы жана чемпионат мирге катышайын дегем. Шаңлар эме түшүп кетти, эч ким көтөрбөй алышты. Жаш балдар болгон үчүн мен барып көтөрүп берейин агай деп, анан алда сүйүнүп, келандан бизге медаль керек болуп атат. Жакшы дәрдин ал деп мен январдан баштап дәрдин баштагам да, секинден. Азыр мага жооп айтты, судьялар мага документ бергиз келишпей атат да, бербей атат. Ошон үчүн мен буякта безденис болуп калышы мүмкүнмүн, же депорт кылышы мүмкүн. Ошо соттун системасы бүтпөй өзүчө болуп, жакшы срок албай атам. Спортчунун алдыдагы жашоосу азырынча бүдөмүк. Бирок ал буга карабай машыгуусун улантып, спорттук калыбын жоготпош үчүн өзү жашаган штаттагы мелдештерге катышып турат. Куя калса калып иштешке туура келип калат да, болду. Поддержка билесиң го, бизде слабый болуп атат. Үй жай бербей. Оор атлетикадан дүйнө жана Азия чемпионатынын ислам оюндарынын байге ээси Бекдөөлөт документ иштери оңунан чечилсе, кайрадан эле эл аралык аренада өлкө намысын коргосом деп үмүт артып турган чагы.